Азыр чоподон жасалган маска тууралуу айтып берейин, мен көрсөтүп берейин. Бул маскада протеин, пептид бар. Айтпадым белем, фибробласттардын иштөөсүн жакшыртат, картаюудан сактайт жана кычкылдандыруу, стресстен сактайт. Мына азыр мен айтып атсам, силер уже түшүнөсүңөр. Буга чейин түшүнбөгөн эмессиңер. Жана бул жерде витаминдер, аябай көп, А, С, В, Е толтура витаминдер, чөптөрдүн экстракты бар. Гүлдөгү чоподон жасалган, чопону дагы биз атайын алганбыз, сертификат алган, ар бир ингредиент сертификаттан өткөн, мондай өңдүү. Очень приятный запах. Мисалы, тониктикиде почти нету запаха, чуть чуть да? Нежный запах, гипоаллергендүү. Где-то примерно 5 мл маска жетет силерге. Примерно 5 мл. Аябай чарчабаса көбүрөөк калыныраак кылгыла. Если просто как крем, азыраак кылсаңар болот. Вот так алып туруп эле, нежно алып туруп эле, көзүнүн тегерегине эми прям монтип койбойсуңар, но мындайынча койсоңор болот да, вот так койсоңор болот. Көрөр, почти билинбейт. Коюп бүйтө жүрө бересиңер, жолдошуңардын жүрөгү түшпөйт. А то я не люблю героиндер бал чети беттерине маска саска коюп бүйтө жүрүп аткан. Жаман эле көрүнөт. Эркектин көзүнүн чүрө эч бир кемчилигиңерди көрсөтпөгүлө. Даже сулуулукка кылып аткан нерсеңерди билбесин да. Билсе дагы иземет болсун. И моюнга да койсоңор болот бул масканы. Моюнга дагы бир 3 мл кетет. Бул түгөнүп аткан меники. Бул маска эмне кылат? Нымдалыштырат, өлө жашартат. Буну тойго барарда, допустим, качан колдонсоңор болот. Ар бир айма сунуштайт. Тойго барарда, прям бетиңе аябай жакшы жууп. Если до этого гель-пилингди колдонуп жүрсөңөр, гель-пилингди бир 15 минут коюп, аны жууп салып бул масканы койсоңор эртең кычыр этип катып койсоңорчу, агарып, кадимкидей соң. Бирок гель-пилингди мурда коюп жүрсөңөр, эгерде мурда койбосоңор, анда просто аябай жакшы гидрофилка, умывалка, тоник менен жууп туруп, бул масканы коюп туруп, жатып алсаңар болот. Кааласаңар 20 минуттан кийин жууп койсоңор болот. Допустим, эртең менен жүрөсүңөр, воскресенье кечинде той. Эртең менен воскресенье жуундуңар, масканы койдуңар да, кечке чейин жүрөсүңөр, кечинде жууп туруп, анан нымдалыштыруучу кремди коюп туруп, анан коюп алсаңар, макияжды коюп алсаңар шикарно. Масканы жумасына 2 жолу колдонсоңор болот. Особенно кышында көп колдонгого, жайында көп колдонгого. Күз, жаз еще мындай кожа, тери более-менее нормально. Кышында, жайында аябай жабыркайт. Кышында сууктан, жайында ысыктан, ошон үчүн калыбына келтирет, жана жанагындай регенерация кылат, тереңди нымдалыштырат, в общем, стрессти жоготот, тынчтандырат. Аябай жакшы маска, пожалуйста, жасагыла.